Бисмилля, урматтуу туугандар. Бүгүн кичинекей балдарга Худ алейхиссаламдын өмүр баянын өтүп атып, ошол Худ алейхиссаламдын коому абдан күчтүү, абдан бай адамдар болгон да, колунда көп мүлк болгон. Анан кичинекей балдарга суроо бердим да, эгерде силерде ошончолук көп байлык болгондо, ошончолук мал мүлк болгондо эмне кылат элеңер десем, баардыгы субханалла ушундай жакшы жооп беришти да. Мен садака берет болчумун, мен кедейген багалдарга жардам берет болчумун, алсыздарга жардам бермекмин, акчаны бермекмин деп. Жана бир бала ошол жактан айтат, мен акчанын баардыгын Палестинага, Газага жөнөтмөкмүн дейт да, субханалла. Дайыма зекетимди чыгарып бермекмин, дайыма ошол кедейген багалдарга жардам бермекмин, жана Газадагы элди унутпаган эмесмин дейт да. Дайыма ошолорго жардам бермекмин дейт. Субханалла, караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, мусулман адамдар бир дене мүчө сыяктуу деген. Эгерде бир жери ооруй турган болсо, баардык дене мүчө ал ооруга реакция берет деген да. Субханалла, караңыз. Сиздин жөнөкөй эле бир пальчигиңиз ооруса, башыңызга чейин ооруйт да, башыңыз дагы реакция берет. Ошондой эле мусулмандар дагы ошондой. Тетиги жердин бир түйүндө бир мусулман кыйналып жатса, биз баардык үммөт ошол үчүн мындайча айтканда переживать этишибиз керек да. Кичинекей бала, мен Газага жардам бермекмин дейт. Субханалла, караңыз. Биз дагы жардам бере албасак дагы эң чоң курал, мусулмандын куралы, урматтуу туугандар, бул дуа.